Садыр Нуркожевич, Хамдир Хамчо Кыдыршевич мынакей эл эмгек биз фундамент кылган устун баарын талкалап сүрүп монтип мынакей. Бишкек шаарынын мэри Көкжардагы конушка барып, үйлөр бузулбаарын айтты. Унааны эвакуаторга жүктөп алып дагы бул кыздар жөн кетпестен толку боюн унаадан чыгарышкан. Бул селдерди көрсөңүз жүрөкчөт, селдер унаадан дагы ашып түшкөнүн көрүүгө болот. Өтө чоң селдин кесепетинен 10 адам каза болду. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстандын жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Унааны эвакуаторга жүктөп, толку боюн унаадан чыгарып алышкан. Бул кылык үчүн айып салыш керекпи? Жүргүнчү кызды үйүнө чейин узаткан кыргыз жигит мактоого арзыды. Орусиянын Москва шаарында иштеген кыргыз жигиттин адамгерчиликтүү жоругу социалдык тармактарда талкуу жаратууда. Маалыматка ылайык, жүргүнчү кыз аны үйүнө жеткирип койгон жигиттен подъездге киргенче күтүп туруусун суранган. Ал макул болуп гана тим болбостон кызды эшигине чейин узатып барган. Бул жолу урук интернет колдонуучулардын алкоосуна арзып, тарбиясы мыкты экен, ата-энеси Азамат деген сыяктуу жылуу пикирлерин жазылууда. Орусияда иштеп жүргөн кыргыздарды мамлекеттик ипотекалык компанияга кезекке тургузам деп акция жарыялаган жаран кечирим сурады. Орусияда иштеп жүргөн кыргыз жараны мамлекеттик ипотекалык компаниянын атынан мыйзамсыз кызмат көрсөтүп, Кыргызстандын жарандарынын МИКке кезекке турушуна жардам берем деп буада кылган. Ал бул кызматтын атайын акция жарыялап, жарандардан акча талап кылып келген. Бирок кийинчерээк ал өзүнүн мыйзамсыз аракетин моюнга алып, коомчулуктан кечирим сурады. Ошондой эле ал МИКтин кызматкери эместигин жана мындай иштерди мындан ары кайталап жасабай турганын билдирди. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын расмий өкүлү бул маалыматтарды четке кагып, компанияга кезекке туруу толугу менен акысыз экенин эскертти. Президент: учурда өлкөнүн бардык аймактарында 70 миңге жакын батирдин курулушу жүрүп жатат. Президент Садыр Жапаров бүгүн 8 августта Ысык Көл облусунун Каракол шаарындагы Хан Теңири Кичи районунда мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан курулган үйлөрдүн ачкычын тапшырды. Мамлекет башчынын сөзү. Бул Хан Теңири Кичи районуна токтоло турган болсок, комплексте 69 блоктон турган 9 кабаттуу үй, жалпысынан 3105 батир салынат. Кичи райондо унаа токтотуучу жай, заманбап мектеп, бала бакча, ошондой эле мечит куруу каралган. Башкача айтканда, тургундар үчүн зарыл инфратүзүм жана социалдык объектилер салынат. Кудай буйруса бардык курулуш иштерин 2027 жылдын аягына чейин толук бүткөрүүнү көздөп жатабыз. 2025 жылдын аягына чейин Чолпон Ата шаарында көп кабаттуу үй куруунун биринчи этабын бүткөрүп, тапшырып берүүнү пландап жатабыз. Ошондой эле жакында Балыкчы шаарында жаңы турак жайлардын курулушу башталганын билесиздер. Турак жай менен катар жалпы облусту ар тараптан өнүктүрүү, социалдык, экономикалык жана инфратүзүмдүк жактан жаңылоо иштери да жигердүү жүрүүдө. Бул иштер Ысык Көл өрөөнүн комплекстүү өнүктүрүүгө багытталган. Учурда өлкөбүздүн бардык аймактарында 70 миңге жакын батирдин курулушу жүрүп жаткандыгын дагы бир ирет кайталап айта кетейин. Бул турак жай программасы аймактарды өнүктүрүүнүн, социалдык теңсиздикти кыскартуунун жана жашоо сапатын жогорулатуунун натыйжалуу куралы болуп эсептелет. Муну менен чектелбестен жаңы турак жайларды куруу үчүн кошумча жерлерин аныктоо, долбоорлоо иштери да колго алынды. Тапшырмалар берилди. Бул иш жүрүп жатат. Биз 70 миң менен эле токтоп калбайбыз. Мындан ары дагы батирлерди салып берип, элге тапшырууну уланта беребиз. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер? Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, карат зимеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Балыкчы шаарынын мурдагы мэри. Эмне үчүн баары снос менен башталып жатат. Балыкчы шаарынын Абдрахманов атындагы Борбордук көчөсүндө кызыл сызыктан чыгып кеткен имараттарды сүрдүрө башташты. Иш жолдуу реконструкциялоонун алкагында жүргүзүлүүдө. Буга чейин шаардын
Борборду көчөсү 6 тилгеге кеңейтилери айтылган. Балыкчы шаарынын мурдагы мэри Султан Кермалиев башталган иштер боюнча пикир билдирип, эмнеге баары сностон башталып жатат деп кызыкты. Балыкчыда жол кеңейтилет дегенди укканда кубандым. Бирок таң калтырганы эмнеге баары снос менен башталып жатат. Балким адегенде бир нерсе куруп, жумуш орундарын ачып, жарандардын турмушун жакшыртып алып, анан бузуу керек беле. Бирок буйрук берилсе, ал талкууланбайт. Айрыкча максат жалпы эл үчүн болсо, кеңейтиле турган жолдун боюнда жайгашкан 10 жылдык эмгеги менен курулган чакан объектим бар эле. Ошону буздуруу боюнча чечимди өзүм кабыл алып, тапшырма бердим деген ал. Президент Садыр Жапаров Караколдогу жаңыланган автовокзал менен таанышты. Бүгүн 8 августта президент Садыр Жапаров Каракол шаарында Ысык көл автовокзалынын капиталдык оңдоп түзүүдөн кийинки абалы менен таанышты. Автовокзал 1988 жылы пайдаланууга берилген жана быйыл май айында президенттин тапшырмасы менен толук жаңылоо иштери башталган. Капиталдык оңдоо иштеринин алкагында чатыры алмаштырылып, инженердик тармактар, ички жасалгалар жаңыланып, жаңы терезе эшиктер, LED экран, трансляциялык система орнотулган, имараттын сырткы көрүнүшү жаңыланып, аймак көрктөндүрүлгөн. Бүгүнкү күндө автовокзал суткасына 500дөн 1000ге чейин жүргүнчү тейлей алат. Жалпысы 76 каттам иштеп жатат. Анын ичинде бир эл аралык, 16 облустар аралык жана 42 шаар четиндеги багыттар бар. Садыр Жапаров бул объект Каракол шаары үчүн заманбап жана ыңгайлуу транспорттук борбор болуп каларына ишенимин билдирди. Бишкек шаарынын мэри Көкжар айылындагы номер 172 контурда жайгашкан үйлөр боюнча комментарий берди. Айбек Жуншалиев митингге чыккандар маалыматы жок болгондуктан ушундай кадамга барып жатканын айтты. Ал 10 жыл мурда курулган үйлөр буздурулбай турганын белгиледи. Кеп 2022 жылдан баштап 2025 жылга чейин курулуп кеткен үйлөр тууралуу болуп жатат. Алар жерди сатып алганбыз, биздин жер деп айтып жатышат. Ооба, жер силердики, сатып алгансыңар. Бирок анын багытын караш керек да. Ал айыл чарбанын жери болуп жатпайбы? Сатып алдыңбы? Анда айыл чарба багытында колдон. Өзүм биремдик кылып каалаган жерге үй салам деген болбойт да, деди кала башчысы Алато 24 телеканалына. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Мен Шекербеков Мирландын апасымын. Менин балам сколиоз оорусу менен ооруп келет. Баламды дарылатыш үчүн чет мамлекеттен операцияны $18,000 жасатыш керек экен. Мен да ушу баламды дарылатышсам жакшы болуп кетсе экен деген ойдо уйкудан зар болуп уктабай деле калдык. Колубузда жетпегендиктен сиздерден сурап жатабыз. Кайдыгер карабаңыздар, кыргыз элим, суранам. Жардам берип коюңуздар ушу балама. 5-10 сом болсо дагы, жок дегенде жакшы дубаңыздарды айтсаңыздар дагы балам жакшы болуп кетет деген ойдомун. Жардам берип коюңуздар, кыргыз элим. Бизден кайтпаса да Кудайыман миң эселеп сиздерге кайтсын. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Шекербеков Мирлан. Сколиоз оорусу менен ооруп келем. 3-4 жылдан бери ошо жардамдашып сурадым. Жардам колун сунам дегендерге реквизиттерибиз бар. Баламдын банкы 7235 Мирлан Ш деп чыгат. Россия өлкөсүнөн жардам беребиз дегендерге Сбербанк бар. 0600 Самаган деген иним Россияда иштеп жүрөт. Ошону чыгат. Кайдыгер карабай бизге жардам берип аткандарыңыздарга Кудайыман миң эселеп кайтсын сиздерге. Оштун мэри суу түтүктөрүнө өзүнүн айлыгынан 150 000 сом бөлүп берди. Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаевден бүгүн Таңкырыйтте алай бир конушуна суу түтүктөрүн тартуу үчүн жашоочулар чогулткан акчасы жетпей жатканын айткан. Мэр жетпей турган 150 000 сом каражатты өзүнүн айлык маянасынан бөлүп берүүнү убадалаган. Учурда каражат конуштун айыл башчысына берилип, суу түтүгүн тартуу иштери башталды. Кытайда суу ташкынынан улам 10 адам каза тапты. Кытайдын түнүк батышындагы Гансу провинциясында болгон суу ташкынынан 10 адам каза болуп, 33 адам дайынсыз жоголду. Бул тууралуу Синхуа агенттиги кабарлады. 7 августта провинцияда катуу жааган жамгырдан улам сел жана жер көчкү пайда болгон. Өзгөчө кырдаал Ланшоу шаарына жакын аймакта катталган. Associated Press агенттигинин маалыматына ылайык, аба ырайынын кесепетинен байланыш үзгүлтүккө учурап, 4000ге жакын тургун жабыркады. Ошондой эле транспорт кыймыл
чыңылыда токтогон. Кытай бийлиги кооптуу аймактардагы тургундарды эвакуациялоо иштерин жүргүзүүдө. Кытайдын мамлекеттик кеңештин премьери Ли Цзян дайынсыз жоголгондорду тез арада издөө боюнча тапшырма берди. Аймактарга издөө, куткаруу иштерин жүргүзүү үчүн атайын топтору жөнөтүлдү. Япониянын түштүгүндөгү Кирисима шаарында катуу жааган жамгырдан улам 122 000 ашык адамга эвакуация жарыяланды. Бул эң жогорку 5-деңгээлдеги коопсуздук чарасы болуп саналат. Маалыматта белгиленгендей, жергиликтүү бийлик жамгырдан улам өзгөчө кырдаал жарыялап, жарандарга коопсуз жерге кетип турууну сунуштады. Кирисиманын айрым жерлеринде 12 сааттын ичинде 495 мм жаан жаап, бул 1,5 айлык нормага барабар болду. Дарыяларда суу ташып кетүү коркунучу жаралууда. Эгер адам эвакуациялык жайга жетүүгө жетишпей калса, анда көчөгө чыгууга аракет кылбаш керек. Мунун ордуна үйдүн жогорку кабатына чыгып, эң коопсуз жайды издеп, ошол жерде калуусу зарыл деп белгиленет маалыматта. Саламатсыздар, урматтуу Москва шаарындагы мекендештер жана ошондой эле жалпы кыргыз элим. Мен Дамир Сатыбалдиев, Тез базар KG YouTube каналынын алып баруучусумун. Жана ошондой эле буга чейин мамлекеттик ипотекалык компания тууралуу мен маалыматтар чыгарат элем. Бирок тилекке каршы ошонун арасында кээ бир маалыматтар туура эмес экен. Ошол себептен билбегендиктен, жаш болгондуктан кээ бир маалыматтарды билбей эле ошол чыгарып койгондуктан ошол биздин мекендештерден кечирим сурайм. Жана ошондой эле мен мамлекеттик ипотекалык компаниянын эч кандай адиси эмесмин. Жана ошондой эле буга чейин биз очередке коет элек. Эми сиздер мамлекеттик ипотекалык компаниянын өзүнүн адистерине кайрылсаңыздар болот. Bundan кийин эч качан бүгүндөн баштап эч кандай очередке коюу, жанагындай маалымат чыгаруу, жана ошондой эле менин YouTube каналымдагы бардык видеолор өчөт мамлекеттик ипотекалык компания тууралуу. Мындан кийин эч кандай менин YouTube каналымдан эч кандай маалымат чыкпайт. Себеби баарыны өзүнүн официальный сайттарынан жана ошондой эле официальный номерлерине байланышып маалымат алсаңыздар болот. Без проблем. Да, без проблем. Могу сопроводить, если хотите. Да, без проблем. Да, пожалуйста. Это не проблема. Көк жар боюнча мына биз дагы соц тармакты карап атабыз. Чыккан эл көптөгөн эми жалган деп айта албайм, балким өздөрүнүн билими мындай маалыматы жоктугунан ушундай берип атабы. Алар айтып атат. 10 жылдан бери курулган үйлөр, 10 жылдан бери курулган үй сүзүлбөйт. Дагы бир жолу айтып коет. Ал жерде 22-жылдан баштап 25-жылга чейин курулуп кеткен үйлөр. Андан сырткары булар айтып атпайбы, биз алданып калдык. Жерди сатып алганбыз, биздин жерде. Ооба, жер силердики сатып алгансыңар, бирок бул деген багытын караш керек да жердин. Жердин багыты боюнча бул деген айыл чарба багытында жер. Сатып алдыңбы, анда айыл чарба багытында колдон. Өз билимдик менен анан калаган жерге үй салам деген болбойт да. Өзүм билем калаган жерге өтүп билем деген болбойт. Эми эң негизги ошондой көрүнүштөрдү биз мыйзамдуулук алып келип атабыз да. Su var, geçen işletmemiz. Adam nasıl alıp geldik. Emine gök, ne pulumuz yetmeye kaldı. Şu akça vereyim ben değil mi? Hadi şöyle düşündünüz ha. Yani aylığın meseleğine 150 bin son. Değil mi? Akbara sağa çeşip verin, sen aktörüne verirsin. Çeşmek Şematuz, erте менен өзүңүздүн эмгек маянаңыздан 150 миң сомду бөлүп бердиңиз эле. Мына эл башчы Актуйгунга берип атам. Булар сразу мына экскаватор чакырыптыр. Буюрса иш башталды. Азыр турбаны Актуйгун барып алып келет. Уже мына ол жана эрте менен суранган жака уже экскаватор казып баштайт. Ошондо мына ол резервуардан нол жак менен ушул жака тартылат суу. Мына алдыңыз а? Тездетиң. Тездетиң. 2 күндө бүтүп.
Thank you.